Bunda hiç kaçan bolgun emez. Benzinge, men de benzin menен iştegem. Biz 2 so'm 100 so'mdan koşuyoruz. Azımleke 18-20 so'mdan koşuyoruz. Uyat degen boş gerek da. Oşon üçün, urmatlı toraga, Алмаз Акунжанович, антимонополия каршы кызматты чакырсаңыз. Өлкөгө 45 сомдон тегерегинде келип жаткан күйүүчү май 60 сомго жакын сатылууда. Ортодо баа айырмачылыгы чоң болуп жатат. Ошондуктан муну монополияга каршы кызматы көзөмөлгө алып, элге жеңилдик жаратышыбыз керек. Бул маселе жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев тарабынан көтөрүлдү. Жекешкелерди чакырабызбы же кандай кылабыз чакырып, ушу бензиндин баасын арзандатышыбыз керек. Жоқ дегенде айы 92 47 сом 50 сом болуш керек. Айы 95 53 55 сом болуш керек. Элге бир аз болсо дагы жеңилдик болот. Ошону сөзсүз көзөмөлгө алалы урматтуу депутаттар. 2022 жылдын декабрына салыштырмалуу ушул жылдын январ айында күйүүчү майдын баасы төмөндөгөн. Маселен 60 сомдон жогору сатылып жаткан күйүүчү майлар азыр 6-7 сомго чейин арзандаган. Буга импорттук күйүүчү майлардын баасынын төмөндөшү себеп болгону айтылууда. Адистер болсо бул сезондук төмөндөө экенин белгилешет. Азыр баягы сезондук эле кичине арзандатуу болуп атат. Ошого жараша мына декабрь январь айында бизде мунай заттын баасы арзандап атат. Bundan keyinki olsa, misal üçün 5 günden keyin kaytara жаңы bağlardı, zavodlar bizge koyup beredi, dün bağlardı. Ama oşoğa jaraşa fevral ayında bizde çekene bağ Kırgızstan içinde kalıptan attı. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан менен Түркмөнстандан кийинки эң арзан күйүүчү майга ээ болгон өлкөлөрдүн бири. Баанын аз да болсо арзандаганын айдоочулар дароо байкашкан. 40 сом, 50 сом тегерегинде болсо элге жеңилдик эле болот эле. Баягы чоң машинасы бар, чоң ишти иштегендерге билинбейт экен. Анан мына бизге окшоп такси кылып жамбакканга кыйын эле. Бензин куясың, кайра эле бензинге иштейсиң, ушул эле жашоо. Анан лампаңга ашып атат, Кудайга шүгүр анан. Эми через турда 60 сом, 65 сом. Муну азыр угутпайбызбы? 20 сом ойноп атат экен. Уят да бул. Ушунсу деле кыйла түшүп калды, эми буягы деле жакшы, бирок ушунча түшкөн. Азыр канча сом түштү? 4 сом түшүп калдыбы? 58 сом болуп калды. 55 сом болуп калса, төтөт эми бул. Конечно, баарынан эле жакшы болот. Өлкөгө күйүүчү майдын 90% Орусиядан келет. Демек бензин ал тараптын койгон баасынан көз каранды. Антимонополия кызматы Кыргызстанда баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербей, туруктуу бааны кармап туруу үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Россия өлкөсүндө оптун баасы арзандаган. Ошон негизинде баалар түшө баштады. Азыркы кебирки заправкаларда түшпөй аткан себеби булар мурдага баада алган запастары бар да. Ошо запастар бензиндерди аларды кымбат алганда, ошо сатылып бүткөндөн кийин жаңы партиямен алган бензиндер түшөт да баалары. Ошондон божомолдоруунда дагы түшүш күтүлүүдө. Кошумчалай кетсек, Кыргызстандын күйүүчү майды жылдык керектөөсү 1,2 миллион тоннаны түзөрү айтылып келет. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.